بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه العزيز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala адам баласын дене жана рухтан жараткан. Дене азыктанган сыяктуу рух да азыктанат. Кезде дене ооруп турган сыяктуу рух да ооруп турат. Аллах Таала денени топурактан жараткан себептен топурактан чыккан нерселер менен азыктанат. Ал эми рухту өзүнүн өкүмү менен жараткан себептен Аллахтын өкүмүн, буйруктарын аткаруу менен азыктанат. Дененин азыктана турган орду курсак аркылуу болсо, ал эми рухтун азыктана турган орду жүрөк аркылуу болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айтты: "Инна фил жасади мудгатан." Чындыгында адамдын денесинде кичинекей бир үзүм эт бар. "Иза солухат солухал жасаду куллу." Качан ошол бир үзүм эт оңолгон болсо, дененин бардык жери оңолот. "Ва иза фасадат фасадал жасаду куллу." Качан ошол бир үзүм эт бузулган болсо, дененин бардык жери бузулат. "Ала вахиял қалб, ала вахиял қалб, ала вахиял қалб." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көңүл бургула, ал деген жүрөк, ал деген жүрөк, ал деген жүрөк деп 3 жолу кайталат. Уламалар айтат, жүрөктөр 3 түрдүү болот. Биринчи түрдөгү жүрөк колбун салим, өтө таза жүрөк. Тактап айтканда, Аллах Таалага шерик кошуудан, нифактан, эки жүздүүлүктөн жана башка жаман сыфаттардын бардыгынан таза болгон жүрөк. Бул жүрөк адам баласына дүйнө жашоосунда да, акырет жашоосунда дагы өтө көп пайдасын тийгизет. Аллах Таала бул туурасында Ир китебинде айтат: "Яума ла янфау малун ва ла банун." Кыямат күнү ушундай бир күн болот, адамдын малы да, баласы да, дүйнөлүк эч бир нерсеси пайда бербей калган күнү бир гана нерсеси пайда берет. "Илля мен аталлаха би қалбин салим." Кайсыл адамдар бизге таза жүрөк алып келген болсо, мына ошол гана кабыл кылынат дейт. Экинчи түрдөгү жүрөк колбун марид, оорулуу жүрөк. Аллах Таалам пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жана андан мурда канча деген пайгамбарлар жөнөткөн болсо, бардык пайгамбарлардын келген максаты дагы ошол эле, адамдардын жүрөктөрүнө мээнет кылыш. Адамдардын жүрөгүндөгү ооруларды айыктыруу. Адамдардын жүрөгүндөгү туура эмес ишенимдердин бардыгын чыгарып, туура ишенимди алып келүү пайгамбарлардын максаты болчу. Кайсыл адамдар пайгамбарларга эргешти, алардын бардыгы бактылуулукка, ийгиликке жетти. Кайсыл адамдар пайгамбарларды жалганга чыгарып, аларды ээрчибеген болсо, алардын бардыгы дүйнө жана ахиретте бактысыздыкка учурап калышты. Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде эки жүздүүлөрдү сыфаттап айтат: "Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада ва лахум азабун азим." Эки жүздүүлөрдүн жүрөгү оорулуу. Алар өздөрүнүн сыртынан мусулман көрсөтөт, бирок ичинде, жүрөгүндө алар эч качан мусулман эмес. Алардын ошол жүрөгүндөгү оорулары күндөн күнгө көбөйүп баратып, натыйжада алар Аллах Тааланын катуу азабына татыктуу болуп калышты. Үчүнчү түрдөгү жүрөк колбун мейит, өлүп калган жүрөк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу өзүнүн хадисинде айтат: "Масалул лази язкуру раббаху вал лази ла язкуру раббаху камасалил хайи вал мейит." Аллах Тааланы эстеген адам тирүү сыяктуу. Ал эми Аллах Тааланы эстебеген адам өлүк сыяктуу деп айтты. Ошондуктан өлүк жүрөктү тирилте турган нерсе бул Аллах Тааланы эстөө, зикир кылуу. Хасан Басири рахматулла алейхи өтө улуу алымдардын бирөөсү. Өз насааттарын айтып, адамдарга сабактарды айтып берет эле. Күндөрдүн биринде бир адам келип кайрылды: "Хазрат устаз, сиз өтө көптөгөн адамдарга сабактарды бересиз, өзүңүздүн насааттарыңызды айтасыз, Аллахтын китебинен жана пайгамбарыбыздын сүннөт жашоолорун айтып бересиз. Бирок ошончолук сөздөрдү айтып берсеңиз дагы менин жүрөгүм анчалык таасир албай жатат.
жашоом өзгөрбөй жатат. Эмне менин жүрөгүм уктап калганбы дегенде Хазрат Хасан Басри рахматулла алейх айткан экен. Кара, кайсы бир жүрөк уктап калган болсо, аны ойготсоң ойгонот. Ошончолук сөздөр жүрөгүнө таасир бербей, ойготпой жаткан болсо, демек сенин жүрөгүң өлүп калыптыр деп жооп берген экен. Ошондуктан өлүк жүрөктөрдү тирилте турган нерсе бул Аллах Тааланы зикир кылуу, ар дайым Аллах Тааланы эстөө. Ал эми оорулуу жүрөктөрдү айыктыра турган пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям алып келген улуу дават мээнет жолу жана пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөт жашоосу. Ошондуктан Аллах Таалам бардыгыбызга Аллахтын өкүмү менен жашап, ар дайым Аллах Тааланы эскерип, жашообузда пайгамбарыбыздын сүннөтүн алып келип, кыямат күнү дагы Аллахтын астына эң таза жүрөк алып барууга жардам берсин. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya